Чүй-өрөнүн Кош айылынын тургундары пайдаланылбай жаткан 1 гектар жерге кара үрүктү тигип өстүрүшүүдө. Айылдын жамааты бакта быйыл жазда Бириккен Улуттар уюмунун жаратылышты коргоо программасынын алкагында алышкан. Жоголуп бараткан казыналар долбоорунун каржылоосунда 450 даана көчөт тигилген. Келерки жылдан баштап түшүм алып, анын мөмөсүн сатып, түшкөн каражаттын бир бөлүгүн экологияны коргоого жумшап, кирешенин жарымын айлыктар ичара бөлүп алабыз деп турушат. Муну менен тоолорубузду байырлаган ак илбирсти коргоп, алардын азыгы болгон кийик, элик жапайы жаныбарлардын жемин талашкан мал багууну азайтышмакчы. Багбанчылыкты жайылтып, жаратылышты жакшыртууга салым кошуу менен бирге үй-бүлө үчүн дагы жаңы киреше булагын ачкан элеттиктердин аракети тууралуу кесиптешим Бурлай Бусурманкулованын материалында. Ушул жерде 400 түп слива тигилип турат. Бу жерде мынакей быйыл жазында тигилген. Ошо ак илбирс фондунун демилгеси менен тигилди мунун баары. Ушу сливанын көчөтүн, анан могу тегерегинде тосулма, тосмо, могу стойкаларын ошо финансированиясы именно ошо ак илбирс кылып берген. Анан могу тоскону, тиккени ушул биздин айылдын тургундары кылган да. Анан мынакей быйыл бул жазында тигилди. Буюрса быйыл бул алган жок, мөмө алган жок. Эмдиги жылы буюрса алса, бул ак илбирс менен договор боюнча ушул жактан түшкөн түшүмдүн 50% ошо ак илбирс фондуна кетет. 50% ушул айыл өкмөткө которулат. Анан ушул айыл өкмөт өзү бөлүштүрөт жана иштеген балдарга бөлүп берет. Бул эң биринчи ошол жашылдандыруу. Айылдын чөйрөсү жашылдандырып алсак, бул абаны тазалайт. Мондай болуп какыраган сай болбой. Эң биринчиси ошол. Муну тиккен себеби ошол абаны да тазалайт да абданчы. Ушу элди башка нукка буруу, баягы элди алаксытыпчы. Ушу баары эле ушу малга эле басым кыла бербей, ушу мондай жерлерди иштеп, багбанчылыкка баягы үйрөтүп, ушу багбанчылыкка алаксытыш керек болот да элдичи. Ушу эме дегенде элдин баары мал багып, тоого чыгып кетип, тоодон ушу ак илбирске кичине ыңгайлуу болуп калып атат да. Мал көбөйгөндөн анан браконьерство да болуп кетет, айден ит мынтыктар менен барышат. Анан ошондон баягы айлана чөйрөгө кичине таасири тийип атат да, ушу ак илбирсти коргоо боюнчачы. Ошондуктан баягы элди ушинтип башка нукка буруп, ушу башка ушундай багбанчылыктан мындай прибыль таап, эң биринчи максаты ушул да. Мульчировать этип, коренять этип. Куураган веткалардын кыябыз, начарлары болсо, слабый өлүп калгандар болсо, кайра которуп жаңы тигебиз. Сугарабыз насос менен, бу арыктан алып, насос менен чыгарып сууну. Ошол подпокровный биде эспарсет тиккенбиз. Чтобы побочно дагы бир корм болсун малга деген менен ниет менен. Мал баарыбыз тили көп. Кыргыз эли азыр мал менен эле оокат кылып атат да. Мал менен эле аракет кылып жүрөбүз. Анан багбанчылык менен малчылыктын кандай айырмасы бар экенин сиз баштап атасыз да? Айырмачылыгы эмнеде? Бул эми көбүрөөк иштеш керек. Сугарыш керек, отош керек дегендей да. Мал бакканды болсо аны жайыш керек, аныкы бүт оңой эле көнүп калган кыргыз элибиз илгертен бери келаткан мал менен. Биз өзүбүздүкү огородту тиги жакта ушуну эле багып атабыз да, тетигинин баары эле слива, алмурут, алма. Илгертен келаткан эме бул. Илгери бул жер орустун айылы болчу, Калиновка деген. Анан кыргыздар 60-жылдары келип жашап калганбыз. Ошондон бери багбанчылык менен аны да билебиз кылгандычы, багбанчылыкты. Бала кезден бери үйрөнгөнбүз, ушундай детство прошло. Айлык аласыздарбы, кандай? Айлык албайбыз. Биздин кызыкчылыгыбыз ушу чөбүн чаап, анан мунун мөмөсү түшсө, мөмөсүнөн бирдеме түшсө деген эле кызыкчылык. Айлык албайбыз эч.
ушундай неме. Бияк жагы бир чети огороттун аягы жабылып калганына сүйүнөбүз да. Малдар келип, анан кийин чөө дегендер толтура. Ушулар мындай өтүп огоротто айыл эле жүрө берет да. Тозуп койгонго келбей калышты. Бул быйыл эле жаздан баштадык. Seksen beş пайызы алып кетти. Бул өзү жуучу экен. Мындай эле тиккенден кийин эле, эң биринчи мунуку суу экен да, бир эле көйгөй суу экен. Сугарса эле бул өлбөйт экен, алып кетет экен. Бул жерде суу көйгөйү? Бул жерде суу көйгөйү бар, ооба, биякта мындай алып келген суу жок. Мына могу жерде эме бар. Чоң канал өтөт могу жерден. Анан ошол жерден насос менен сордуруп, шлангалар менен насос алынган. Ошо менен сугарылат да булар. Эмне себептен сиздер кара өрүктү тандап алдыңыздар? Биз эми ушу эмне дегенде бул жакта кара өрүк жок да. Мындай могу айылдарда мындай жана венгерка деген өрүктүн түрү бар. Именно могу кара өрүктүн түрү жок. Анан биз да ошо кара өрүктү көрөлү деп биз көрүп атабыз да, ошо кара өрүктүн да ушундай пайда көрүп атат эл депчи. Мен ошо кара өрүк тигилген да. Какка сатасыздар буну? Биздики ушул жерден эле алып кетет, сбыт ушул жактан эле болот. Биякта коммерсанттар бар, машиналар менен келет. Берки өрүк, муну баштай элек биз да. Тиги берки өрүктү ордон эле алып кетет. Эме дегенде бул берки өрүгүбүздү биз билебиз, венгерка деген ал айылдын баары тигет. Именно бул абдан таттуу өрүк да, буга компотко эме кошулбайт, почти кумшекер кошулбайт. Бул өзүнүн эле таттуулугу абдан күчтүү да.